Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Ташиев Рахмон менен эмне жөнүндө сүйлөштү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын борбору Душанбе шаарына жасаган сапар аяктап Бишкекке кайтып келди. Ишенимдүү булактан алынган маалыматка караганда, генерал Ташиев Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен жолугушуп, анда эки өлкө ортосундагы чыңалуу жараткан бардык маселелер талкууга алынган. Сүйлөшүүлөр өтө оор маанайда өткөнүнө карабастан, Ташиев менен Рахмон бир пикирге келишкен. Бардык маселелер боюнча макулдашууга жетишти. Ошол эле учурда баарыбыздын көкөйүбүзгө көк таштай тийген чек ара маселесинде да буйруса чекит коюла турган болду. Ташиевдин Душанбеге жасаган сапары эмне үчүн жашыруун болгону белгисиз. Ошентсе да мамлекеттин эртеңки тагдыры үчүн маанилүү сапар болгону талашсыз. Булак Назар Ньюс KG. Кыргыз паспорту дүйнөдөгү эң күчтүү паспорттордун рейтингинде 67-чи орунду ээледи. Паспорт индекс сайтынын 1-июндагы жаңыланган рейтингинде Кыргызстан паспорту 193 өлкөнүн ичинен 67-чи катарга жайгашты. Андагы маалыматка ылайык, кыргыз жарандары мамлекеттик паспорт менен дүйнөнүн 28 мамлекетине визасыз бара алышат. Ошондой эле 47 мамлекетке баргандан кийин виза алсам, 123 өлкө шарттуу түрдө виза талап кылат. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстан 54, Өзбекстан 71, Тажикстан 72 жана Түркмөнстан 79-орундан орун алган. Дүйнөдөгү эң күчтүү паспорт Бириккен Араб Эмираттарына таандык. Аталган өлкөнүн жарандары 125 мамлекетке визасыз кире алышат. Ал эми тизменин эң акыркы катарында Оганстандын паспорту турат. Огандыктар болгону 5 гана өлкөгө визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Булак Супер KG. Баланы энесинин атына каттоо боюнча Конституциялык соттун жообу. 18 жашка чыккан жаран атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечет. Бул тууралуу Конституциялык соттун маалымат кызматы кабарлады. 30-июлда Конституциялык сот бул жагдай боюнча үй-бүлө кодекси менен жарандык абал боюнча мыйзамдын бир катар нормаларынын Конституцияга туура келер-келбесин карап, аны баш мыйзамга каршы келбейт деп тааныган. Арыз берген Алтын Кабалова уулун баланын атасына эмес өзүнүн атына каттоону өтүнгөн. Конституциялык сот мыйзамда жалпы жонунан балага кыргыздын каада салты боюнча жана ошол эле маалда советтик системада ысым берип жана фамилиясын, атасынын атын ыйгаруу каралганын белгилеген. Дароо белгилеп кетсек, кыргыз салты боюнча уулу, кызы тегин ысым ыйгаруу тартиби өзгөрүүсүз кала берет. Ошол менен катар эле ата-энесинин, анын ичинде энесинин укугун карай келгенде, балага фамилия, ысым жана атасынын атын берүү баланын укугу, анын кызыкчылыгынын каралышына жана тиешелүү социалдык чөйрөдө калыптанышында жагымдуу шарттар менен камсыздоого байланыштуу болот деп айтылган анда. Конституциялык сот буга байланыштуу ата-энесине караганда баланын укугу биринчи экенин жана мамлекеттин коргоосунда тургандыгын белгилеген. Бала энесине катталганда салттуу коомдо аркыл стигма жана басынтуу, шылдыңдоого кабылышы мүмкүн болгондуктан арыз берүүчүнүн өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартылды деп жазылган маалыматта. Аны менен катар эле түшүндүрмө берилген. Жашы жеткенден кийин 18 жашка чыккандан соң тагыраагы учурдагы абалга объективдүү баа берип, мамиле жасап, жаран өзүнүн кадамына толук жооп берип калгандан кийин бала атасынын жана энесинин атына катталууну өзү чече тургандыгын белгилеген. Андыктан мыйзамдарда жарандардын мындай категориясына жогорудагыдай мүмкүнчүлүк берген жана теңчиликтин принциптерин бузууга, ошондой эле жынысы боюнча басмырлоого шарт жаратып бербеген укуктук нормалар камтылууга тийиш деп айтылган анда.
Бериле кетсе, кечээ активист Алтын Капалова Конституциялык сот балдары 16 жашка чыккандан кийин паспортун атасынын ысымынын ордуна энесинин атын жаздырууга укуктуу деген чечим чыгарганын билдирген. Буга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов реакция кылып өзүнүн пикирин жазган. Мен каршымын. Атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең Конституциялык соттун маалыматы чыгат деген ал. Учурда бул боюнча кыргыз коомчулугуна ар кыл пикирлер жаралып, түрдүү ойлор айтылууда. Булак Спутник кежи. Самсаны аралаган келемиш. Бишкектеги кафелердин бири жабылды. Соц тармакта Бишкектеги кафелердин биринде самсаны аралап жүргөн келемиш тартылган видео тараган. Бүгүн 3 июлда Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жогорудагы видео боюнча маалымат таратты. Рахат Лукум кафеси тамак аштын үстүндө келемиш жүргөнү жана санитардык эрежелерди бузган үчүн жабылды. Коомдук саламаттыкты сактоо тууралуу мыйзамга ылайык Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору калктын тамак ашы жана азык-түлүгүнүн коопсуздугун камсыздоо максатында мекемени жабууга укуктуу. Мыйзам бузуу тууралуу маалымат тергөө үчүн укук коргоо органдарына өткөрүп берилет деп жазылат маалыматта. Булак Селеп кежи. Америка Израилге 25 дана согуштук учактарын берет. Израилдин коргоо министрлиги АКШ өкмөтүнөн 25 дана F-35 үлгүсүндөгү согуштук учактарын сатып аларын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Израилдин коргоо министрлиги жана коргоо күчтөрү 3-чү эскадрильяны алат. F-35-25 учагы Lockheed Martin тарабынан чыгарылган деп билдирди министрлик социалдык медиада. Маалыматта министрлик келишимде болжол менен 3 миллиард долларга баалап, каржыны АКШнын жардам фонддору тарабынан берилгендиги айтылат. Булак Супер кежи.